Өзүн кыргыздын деми деп атаган Гүлзат Мамытбек менен анын мурунку жолдошу Талант Курманкуловдун мүлк жана бала талашуу боюнча соттук отуруму башталды. Ишти Сокулук райондук соту кароодо. Буга чейин Гүлзат Мамытбек менен анын мурунку жолдошу балдарды жеке нотариустун чечими менен чогуу тарбиялап келишсе, эми ал балдарды биротоло өзүнө алууну чечкен. 5 күн жашасын, 2 күн менде болсун, 5 күн сенде болсун, 2 күн менде болсун. Нормально сүйлөшөлү. Артыман сотко бериле жиндоолор башталгандан давай ушу мондай шум, мындай дуудуларды токтотуп туруп, балдарды кыйнабай. Экөөбүз чечимге келишели десем, сот айтты, тур эшикке чыгып сүйлөшүп алгыла. Сотту дагы убара кыла бербей дегенден нотариуска эшитип барып, ушундай чечимге келгенбиз. Ошол чечимди дагы азыр бузуп атат. Суббота, воскресенье күнү бербейм, эмне кылсаң кыл деген эмелер бар, азыр свидетелдер да келди. Ошо Балдардан тышкары сиз үйдү да талашып атасыз. Үй кимдики өзү? Үйдү мен атам жерин алып берген, 5 миң доллар берип колуна карматып. Анан аны болсо 3 мартта жерди өзүнүн атына жаздырып алыптыр. Биздин ЗАГСыбыз 13 март болуп атат. Анан жок, бул жер меники, үй да меники деп атат. 4-июнь мен биринчи балам төрөлүп атат. Понимаете? Март, апрель, май, июнь. 4 айдан кийин эле балам төрөлүп атат. Бул үй совместный. Чогулган үй десем, жок, мен братишкамдын үйү туда-сюда деп. Эми аны доказательстволор толтура. Мен буга чейин күрөшчү эмесмин. Бул Алымбегимдин үйү. Мен эчтеке немем жок, Алымбекке тийсе болду десем, азыр сатып, буну дагы бир жака оформление кылып, дагы бирөөлөргө сатып, иш кылса үйдү да жок кылып атат да бул кишичи. Ал эми анын мурунку жолдошу Талант Курманкулов Гүлзат Мамытбекке балдарды ишенип бере албастыгын айтат. Учурунда балдарды апасына бергем. Ал балдарды карабастан чет жака кетип калгандыктан аларды өзүм алып 3 жылдан бери багып келе жатам дейт Талант Курманкулов. Балдарды кантип берүүгө болот бул кишиге? Айткылачы. Неадекватный человек кантип берүүгө болот? Учурунда мен берип көргөнмүн бул кишиге. Балдарды кыйнап, чачырап салган. Комиссия түзүлүп барып балдарды алып чыкканбыз. Чогултуп алып келип, мен өзүм карап жүрөм 2-3 жылдан бери. Балдар өзү ким менен болгусу келет? Балдар, конечно, мен менен. Айтып атышат эми Гүлзат Мамытбектин чогуу жашаган күндөрү сиз кордук көргөзүп, үйдөн чыгарбай ушундай көргөзгөн күндөр болуптур да. Бул боюнча кандай дейлейсиз? Мырза, ушул аял кишиге теңелбейин деп эле жүрөм да. Качандан бери сотто чечебиз бунун баарын. Жакында бүт баарын билебиз эми. 5 айдагы эмчектеги баланы таштап Америкага корабльдеп обучение присылдык да. Кеттиңби? Бир айга. Мен ошондо аябай жаман акыбалда болчумун. Аябай депрессия, мен өлгүм келип калган уже. Мен ушинтип жашайынбы? Мен чөнтөгүмдө 10 сом жок жашайынбы? Мен хайтайын болуп дүңгүрүп аткан кыз болчумун. 10 мектебим бар болчу. 2 джипим бар, бир джип, бир машинем бар болчу. Toyota Cresta деген 2-3 фирмам бар болчу. Ата-энеме, бир туугандарыма квартира алып берип, ушинтип сонун кыз болчумун да, хайтайым. Ага күйөөгө тийгенден кийин бүттү, басынтуу башталды. Мектептердин баарын жаптым, үйдө семирип, ошо чоң заңыраган үйдү салып берип отуруп калдым. Жап деп отургандан ушунчалык өлгүм келгенге чейин баргам да. Анан бирок балдарымды карап, балдарым үчүн чыдашым керек. Дагы киши Россияга на заработка кеткенде мен издене баштадым, окуй баштадым. Жок, көтөрүлбөсөм болбойт. Мен 10 сом чөнтөгүдө жок деген нерсе эмне бул? Анан кийин окуп баштагандан кийин анан саентология деген сонун илим таап алдым. Бул мындай адамдын руханий байлыгын чоңойто турган, духун чоңойто турган аябай күчтүү илим экен да. Анан кийин Гүлзат переводчик болуп барып келесиң, переводчиктерге бесплатно дегенден ошондо балам колумда 5 айлык эмес, 7 айлык болчу биринчиден. Анан няняга эмес, тайнесине таштагам. Азыр 2 күндүк баланы деле тайнесине таштап кетип атат. Мама, карап туруңуз дедим. Карап туруңуз, мен мамамдан деле интервью алсаңар болот. Мына няня, мен барып келбесем болбойт, билим алып келбесем болбойт десем, макул деп калып калды. 23 күнгө барып келдим. Мен ошондо эмчегим саап турчумун, эмчекте бала болчу. Келгенден кайта эмизе баштадым. Ушинтсе болот экен. Келгенден кийин эле уже күчтөнүп келип, мен ажырашам дедим. Ажырашам десем, мамам, болду, ажырашпайсың деди. Жок, ажырашам дедим. Мен сиздин жашооңуз менен жашабайм, мен анын жашоосу менен жашайм, мен ажырашып туруп азыр чоң деңгээлге чыгып, Кыргызстанды көтөрөм. Десем, жок дешти. Мен ошондо баламды, кичинекей баламды көтөрүп алып отурам үйдө. Мен ажырашам десем, чоң пистолетін алып, такап, ургулап, сабап баштады. Мен айттым, сенден коркпойм дедим. Сага үйдү бербейм деди. Үйдү берип эле кой дедим. Мага боштондук бер, мен кетем.
десем чыркыраган бойдон эшикке чыгып кетти. Мен баламды көтөрүп, 7 айлык баламды таксиге чалып, 2 чемодан алып немеге отурдум, машинеге отурдум. Улуу балдар межесинин үйүндө болчу. Эми атасы менен туруп турар, Кудай колдосун, атасы эстике кылбастыр деп кетип калгам. Соттук процесс жабык өткөнүнө байланыштуу журналисттер отурумга киргизилген жок. Жарым саатка созулган процессте эч кандай маселе чечилбей, отурум 15 февралга жылганы белгилүү болду. Айта кетсек, Гүлзат Мамытбек менен Талант Курманкуловдун ортосунда 3 бала бар. Ал эми Гүлзат Мамытбек 2018 жылдын декабрь айында америкалык режиссер Хуан Буэндияга турмушка чыккан.